Менин 6 балам бар. Үй бүлөлүк келишпестиктен экинчи жолу үйлөнүп, андан бир балалуу болгонбуз. Бирок бүгүнкү күндө биринчи аялым менен жашайм. Эми экинчи аялым бир балага алимент чыгарып коюптур. Айына 4000 сомдон. Өзүм эч жерде иштебейм. Төлөш кыйын болуп жатат. Ошол алиментти азайтса болобу деген суроо. Мыйзамга ылайык бир бала үчүн иштеп тапкан эмгек акысынын ошол бир айда канча сом киреше тапкан болсо, ошонун 4төн бири. Бул деген сөз 25%ды төлөш керек. Бул ошол 4000 сомду кайсыл жерден аныктады? Демек, сиз эч жерде иштебеген болсоңуз, ошол сиз жашаган райондун статистика бөлүмү берген орточо эмгек акыдан алуу менен эсептейт. Эгерде сиз иштеген болсоңуз, анда сиздин эсеп бөлүңүзгө ошол айына канча сом демек эмгек акы алган болсоңуз, ошол эмгек акынын 25%ын ошол эсеп бөлүм кармап, демек өндүрүп алуучунун дарегине жөнөтмөк. Сиз иштебегендиктен бул демек орточо эмгек акыдан алынган алимент, сиз айтып жаткан 4000, сиз соттук аткаруучуга барып, эгерде буну көп деп эсептесеңиз, чын эле сиздин бир айда тапкан кирешеңиз мындай сумманы түзбөй турган болсо, анда сиз барып өзүңүздүн демек кирешеңизди тактап бериңиз. Мен айына мынча сом киреше табам деп, ошол киреше булагыңызды демек көрсөтүп бериңиз. Эгерде мындай көрсөтө албасаңыз, анда сиз төлөшүңүз керек болот. Эгерде сиздин чын эле 6 балаңыз бар болгон болсо, 6 балаңыздын баарысы аталык аныкталып, туулгандыгы жөнүндө көлүктөр сиздин намыңызда боло турган болсо, анда сиз сотко азайтуу боюнча кайрылсаңыз болот. Себеби дегенде, мыйзамга ылайык бир балага 3төн 4төн 1 бөлүгү, жогоруда айттык 25%, 2 бала үчүн демек 3төн 1 бул деген 33%, 3 же андан көп балдарга бул жарымы. Ошол кирешенин жарымы. Бул 50% деген сөз. Демек, сиздин балдарыңыз, 6 балаңыз, азыркы учурда төлөп жаткан балаңыз менен 7 балаңызга ошол 50% бөлүнүш керек. Демек, 6 балаңызга ошол сиз төлөп жаткан 4000 сом бөлүнүш керек. Кечиресиз, 4000 сом эмес, ошол 50%. Тапкан кирешеңиздин 50%-ын тең жарымы балдарга бөлүнүш керек. Мындай учурда сот сөзсүз түрдө сиздин башка балдарыңыз бар экендигин эске алып, демек, ошол алимент төлөөнүн пайызын азайтат. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси 86-берене жашы жетпеген балдарга сот тартибинде өндүрүп алынуучу алименттердин өлчөмү, алимент төлөө жөнүндө макулдашуу болбогондо жашы жетпеген балдарга алименттер алардын ата-энесинин ай сайын төмөндөгүдөй өлчөмдө өндүрүп алынат. Бир балага ата-эненин иштеп жатканын жана дагы башка кирешесинин 4төн 1, 2 балага 3төн 1, 3 же андан көп балага жарымы. Бул үлүштөрдүн өлчөмү сот аркылуу тараптардын материалдык же үй-бүлөлүк абалын жана көңүлгө алынуучу дагы башка жагдайларын эске алуу менен азайтылышы же көбөйтүлүшү мүмкүн. Саламатсызбы? Менин келинчегим мени менен жашабайм деп жатат. Ортодо бир кызыбыз бар. Үйлөнгөнүбүзгө 1,5 жыл болду. Жашабайм, кетем деген үчүн чара колдонсо болобу? Коркутуп бериңиздерчи. Кантип кетирбейм деп мындай суроо келтирген адамдын. Эми мындай албетте бул мажбурлап жашата албайсыз адамды, себеби адамдын эркиндиктери чектелбеш керек. Эгерде сотко ажырашууга барганда дагы сот атайын тараптарга, жубайларга 3 айлык мөөнөткө чейин убакыт берет. Бул мындай жарашуу мөөнөтү. 3 айдын ичинде балким баягы бир аз ачуу калдырган болсо, ачуусу тарап, же болбосо бир аз убакыт өткөндөн кийин ойлонуп, кайрадан мындай тынышып, чогуу жашап кетиши мүмкүн деген ойдо сот атайын 3 айлык мөөнөт берет. Эгер бул 3 айлык мөөнөт жарашууга мындай натыйжа бербесе, демек 3 айдын ичинде эч кандай жыйынтык чыкпаса, мындан ары жашап кетпешине сот көзү жетсе, ынанса, анда сот мындай никени ажыратат. Ал эми сиз айтып жаткан боюнча эч бир кайсы орган аны мындай коркутуп бере албайт сизге. Андай мыйзам жок. Демек, адамдын эркиндиктери, адамдын укуктары эң жогорку баалуулук болуп саналат. Демек,
адам өзү каалагандай жашоого, өзү каалагандай мындай аракеттерди өзү каалагандай жашоого толук укуктуу. Ошондуктан урматтуу суроо ээси, мындай аны чогуу жашоого мажбурлаганга эч качан сиз аракет жасабаңыз. Себеби дегенде бул кылмыш болуп саналат. Ошондуктан өз ара мындай сүйлөшүү жолу менен, тынышуу жолу менен гана бул маселени чечсеңиз болот. Эгерде ага мындай натыйжа чыкпаса, мен кетемин деп талап кылып туруп алган болсо, анда сиз ага каршылык көрсөтпөңүз, ал адамдын өзүнүн эрки. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 155-бирене аялды никеге турууга мажбурлоо, никеге туруу үчүн аны ала качуу же анын никеге турушуна тоскоолдук кылуу, аялды никеге турууга же никелешип чогуу жашоону улантууга мажбурлаганда, ошого тете аялдын никеге турушуна тоскоолдук кылганда 100дөн 200гө чейинки эсептик көрсөткүчтөрдүн өлчөмүндөгү айыпка же болбосо 3 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигин ажыратууга жазаланат. Анын эркине каршы никеге туруу үчүн аялды ала качканда 5 жылдан 7 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.